бизди келе жатат деп аябай буну жок кылганга аракет кылышыптыр. Бирок жетишпей калган да. Мына мусорларды алып кеткен ушул жакта. Тиги жакта мусор турат, тиги жагына туалет салышкан, бул жагына салышкан. Айтор аябай коргулган да ушундай. Бул жергиликтүү бийлик албетте караш керек эле да. Чайыр үчүн момундай жолду салган да, көрдүңүздөрбү? Ушундай жолду салган. Бир ай салган. Канча убакыт салган бул жолдорду? 10 жылдап, 15 жылдап малчылар дайыма каттаган жака жол салдыра албай жүрөбүз биз. Бул жакта бир чайыр үчүн атайын ушундай жолдорду салып атат мынакей. Значит, буда биздин райондо төзү көрүнгөн адамдардын көпчүлүгүнүн интерестери бар да. GPS координатасын алып атабыз, нарушение болгон жерде. Сиз кайсы жактан келдиңиз? Илимдер академиясынын фитотехнология деген институту бар, ошол жерде. Сегодня у нас 14 июня 2023 года. Министерство природных ресурсов совместно с активистами, местными активистами экологии, а также местными жителями вышли в Токтогульский район по незаконной добыче лекарственных растений, таких как сферула. На данный момент мы наблюдаем здесь очень много коробок, заготовленных для сбора ферулы. Сейчас мы будем их актировать, после чего мы составим протокол и передадим уже руководству для дальнейших действий. Спасибо. Молчу экен да? Ondan жарым килограмм жөнеле чыгат да. Бизде өткөн жылы да ушундай маалыматтар болгон. Биздин балдар, жигиттер келип сүрөткө тартып, чыгарып, текшерүүнү уюштуруп, талап кылган учурда ушул эле райондун эгери башкалар келишип, эч кандай мыйзам бузуу жок, арыз жайында да иштеп беришкен да. Өткөндө дагы бул жактан ушу биздин балдар жашыл өрөң фондунун балдары видеого тартып жөнөтүшкөн, дагы ушинтип даярдашып атат да. 2 күн өтпөй эле райондун эгери Болот Жапаров кайра видео жүктөдү. Бүт барысы жайында эч кандай мыйзам бузуулар жок. Бирок азыр текшерген келгенде мыйзам бузуулар. Эми азыр келгенде биринчиден эле келгенде эмнени көрдүк? Могул жол сайдын ичиндеги мурда болгон эмес. Мына ушу жолду жаңы салышкан да. Буну да ошо мыйзам бузуу менен салынган, эч кандай уруксат алган эмес. Экологиялык ущербтер эсептелинген эмес. Мунун барысын азыр дагы акты түзүп, териштирүүнү тиешелүү органдарга тапшырабыз. Мунун барысы аягына чейин тапшырышты. Мына могул жерде көрүп турабыз. Бул уулжан. Ферула. Буну мына атайын казышып, ачып, чайрын алганга даярдап коюшкан. Мына. Бул жерди даярдап коюшкан. Бир жума мурда бизге ошо маалымат келген, барысын даярдап атат деп. Оказывается, ошо туура экен. Мына да бир жумадан кийин буну келишип да кезишет бул жерден. Анан мындан чайыр чыгат, аппак болуп. Анан ар 2 күндө келишип ошо жана апийимдин чайрын алганда эле ошо күндө ошо чайрын кырып тазалап алып турушат да. Ошентип отуруп ошо чайырды чогултушат. Мунун биринчи чыккан чайрынын баасы менин угушума караганда канча $1000 турат да. 1 литри. Өтө кымбат. Ошон үчүн булар азыр жандалбастап кирип аткан. Былтыр мына бул дагы мына. Могул мынакей бул өтө чоң. Мына могул эң кеминде бир 6-7 жылдык тамыр да бул. Мына уже могул жерден чайыр чыга баштаган. Барган уже чайыр чыга. Бирок сизге дагы бир суроо да, эгер ушинтип экологический жана нормаларды кармабаса, бул өспөй калышы мүмкүн да? Албетте, мына бул азыр чайырды алгандан кийин буну кандай жол менен алат, ал белгисиз болот да. Эгер муну мындан кезип алыша турган болсо, бул ушун менен быйыл чирийт дагы жок болот. Жок болот. Ушул мына канча тамыр турган болсо, барысы жок болот да. Бул келип туруп мына оордуп калып атат. Могул аянтта канча жердин мына чымын казып жок кылыштыбы, жердин үстүндөгү баягы корканы. Бул жерге чөп чыкпайт канча жылга чейин. Бул кайра өзүнүн калыбына келгиче да бир нече жыл өтөт. Ошону менен бул жердин кыртышы бүт бузулуп,
бир топ жылга чейин бул жерлер уже түшүнбөй калат. Бул жак экинчи участок. Бул жакта да жетишкен эмес. Эмнеден сорго чыкпаптыр? Жетишпей калышкан да. Бул жак салыптыр. Бул жак салыптыр. Жолду салышкан, уруксатсыз, мыйзамсыз. Казылган барбы бу жакта да? Эми казмак экен да. Могу маалымат 15 күн болуп калды мун башкарам. Казып музга даярдап аткандарда булар тиги жерде коробкалар турат да. Тияктын баары карайсың. Мына ушул тоонун баары коробка. Ушул тоонун баарын бирдиктен миллион доллар деген акчаны жасашмак. Ассаламу алейкум аке, өзүңүздү тааныштырып коесузбу? Мен болот Жапаров, главный инспектор экология. Сиз буга чейин билдиңиз беле? Же бүгүн билдиңизби? Мен кечетен бери уктум бул информация. Кече уктуңуз, Ага чейин Информация келгенден уктуп. Былтыр келип казылып кеткен билгенсиз да аны? Былтыр келип кеткен разрешение негизинде казышкан, тиештүү газдар негизинде. Бирок ошол жакта былтыркы калдыктар да калыптыр да, ага эмне чара колдондуңуздар? Быйыл ошол эле адамдар келиптир. Былтыркы калып калган калдыктар боюнча жайыт комитетке чара көрүлгөн. Весь токтолуп билиптир дейм. Ошо. Как эколог сиз эмнеге бүгүн билесиз? Мага кече чыгат информация. Жолду билет билеңизби? Ошо 4 чакырымдай жол кайметиптир да, салыныптыр. Ошо жолду мен бүгүн барып көрүп келдим. Такыр билген жоксуз бир айда. Мага эч информация мен Сиз экологсуз да байке, кантип билбейсиз? Асманы бар жерден бар издеп туруш керек экен. Фейсбукта жайнап атпайбы? Мага информация келди, мен барып көрдүм, ошол жерден тактап келдим. Айтып атам даже. Мага кече видеокамерадан келди, ушундай иштер болуп атат. Ошол негизинде. Баягы официалдуу тиги баракчаңыздардан айтыпсыздар да, что барып текшердик, баары таптаза экенин айтыпсыздарбы? Официалдуу баракчада биз барганда биз ал участокто биз эч айткан эмес, биз башка участокто болуп. Кайсы участокто болуп? Бел деп айткан биз. Бел алдыга? Шопок деп айткан биз. Шопок деп айткан, Ошол участокто болот. Казылганы деле казылып турбайбы? Бел алдын кайрында бар эле. Биз барган участокто алып барайлыбы? комиссия барып көрүп келдик биз. Жок, ошо сиз алып барып көрсөтөлү казылган. Көрсөткүлө, барып көрүп келебиз. Жүрүп азыр барып көрөлү. Азыр комиссиядан кетип атам иштери Соотаки казылып атат. Бир жумадан бери Эми Хорошо, байке. Жолду сиз качан билдиңизби, жолду? жолду мен кече күнү көрдүм. Кече күнү көрдүңүз, Бирок дагы ушул жактан калып айтып атасыз, тиги жаран ошол жактын тургуну да. Сизге айтып бир жума мурун эскерткен экен, көргөзүп айтып. Жол салып атат деппи? Жол салып атат. Сиз факт байке, келсеңиз айттыңыз беле бул жака? Бир жума мурун, Бир жума мурун айткам, факты көрсөтсөм, телефондон көрсөтүп, факт тап келбесе биз каяктан билебиз дейм, Айткансыз. Айткам, туура болот экен. Сиз эми байке Кызматыңызда дароо учуп барышыңыз керек. Мен айтпадым. Неме жасалып атса, закон мыйзамсыз бир жасалса барышыңыз керек да. Аткарып атам колумдан келишинче. Аткарып атам. Аткарбай койсоң. Бир жума мурда айтса барбап турса ошол жерге. Бир айдан бери ушул болот. Мен бир жума мурун мен бир айдан бери ушу тынбай иштеп келатам. Кече бардым. күнү түнү иштеп бир айда салынган жолду көргөн жоксузбу? 4 километр жолду. Эч көргөн жоксуз. Анда күнү түнү иштебептирсиз байке. Күнү түнү иштебептирсиз. Кечирип коюңуз, бирок иштебептирсиз да күнү түнү. Көрүнүш такыр турабыз. Мен былтыр райондун чоң собраниясына катышкам. Трибунада туруп, бул боюнча информацияны айыл өкмөткө, акимиятка, бүт район жетекчилери подробно айтып берген. Кыргызстанда 10 чактыдар өсүмдүктүн түрү бар. Дүйнөлүк рынокко чыга турган. Ошонун эң башкысында бул бүгүнкү өзүчө болуп аткан ферула. Кыргызстанда 2 түрү цены, могу куфистанская и вонючая. Бул Индияга экспортко чыгат. Бул өтө кымбат нерсе да. Анан урматтуу эколог мен былтыр айткам. Бул республиканын бюджетин көтөрө турган өсүмдүк. Эгер культивация кылып өстүрө турган болсочу, бул киши былтырда терс сөздөрдү айткан. Эми ал мейли өттү кетти. Быйыл чара көрүш керек болчу. Кыргызстандын ушул баалуу өсүмдүктөрүн сыртка уурдап чыгып кетип, сырттын чет элдик жарандар келип эле биздин жердин баарын тебейлеп, тепселеп талкалаганга могу окшогон уважаемый аксакалдар жардамчы. Кечирип коюңуз бирок аксакал. Жардам берип ферула өсүмдүгү башка өсүмдүктөргө сыяктуу эме 2-3 жылда бирден урук бербейт. 8 жылдан 12 жылга чейин жашайт. Өмүрүнүн аягында гана бир жолу гүлдөп туруп, уругун чачат, анан өлөт. Бул бир эле жолу урук чачат. Ошон үчүн
жоголуп кетүү коркунучу бар. Бирок сиздер эң башкысы сиздер эскертүү бергенсиздер, ошону маалымат бар да. Жылда биз мониторинг жүргүзөбүз. Кайсы районда өсөт, канча гектарда. Сакташ керек муну. Мунун үрөнүн чогултуп туруп, Кыргызстан боюнча жайылтыш керек. Кыргызстан бюджетин көтөрө турган, элге экономикалык жактан чоң салым кошо турган өсүмдүк бул. Чет элдиктерге талатып, кошумча аларга жардамдашып, кол бут болбой, мындай кишилер, конечно, закондун алдында жооп бериш керек. Siz kafe gördünüz? Bordudan üstüne çıkamış, üstüne, bordudan üstüne. Siz бул жакты билбейм дедиңиз го, жок таза деп. Мен бияктым, келген жокмун, бордудан üstüne ордудатым. Бирок эколог болуп келген жоксуз бул жакка. Мен бияк келген жокмун. Бул жактын газдын системасы мындай экен, азыр жергиликтүүлөр айтып берип атат. Афганистандан ишкер келет экен. Келип анан жергиликтүүлөрдү жумушка алат экен. Органдарга дагы айтып берип атышат эми. Акча дагы берет экен. Айыл өкмөттөргө берет экен акча. Өзүнө дагы берет экен, анан айылыңа да берет экен да. Акчасы бир болбогон эле акча болуш керек. Кээ бирлер мындан машина алгандар бар экен. Ушундай фактылар көп экен да. Анан эң кызыгы ушул биздин тобубуздан, биз өзүбүздүн Кыргызстаныбыздан миллион деген акчаларды алып кетип, өзүбүзгө кичине себелеп коет экен. Бизге да ошол акчадан эле бир 10%. Анан биз көзүбүздү жумуп эле, унчукпай эле силердики туура деп калып калат экенбиз. Мына ушундай экен. Кутмандуу күнүңүздөр менен топтогуңуздар кыргызстандыктар. Биз азыр Бералды айыл өкмөтүнүн Бордугуя деген жергесинде турабыз. Бул жерге эмне үчүн келдик? Бишкектен атайын келдик. Эртең менен 3 участокты кыдырдык. Былтыр жана быйыл мораторий жарыяланган ферула дары чөбү мыйзамсыз казылып жатат. 40-50 киши алып келинип, өзбектер мыйзамсыз күнү түнү менен элден оолак тоолорду казып жатышат. Биз бар далилдерди далил менен кармадык, далилдедик. Шаардан министрликтен келишти өкүл, ала келдик. Илимдер академиясынан, жергиликтүү эл, жергиликтүү коомдордон барып келдик. Баарын өз көзүбүз менен көрдүк. Мына сиздер көргөндөй, бул жерде коробка менен жабылып, атайын казууга даярдалып жатат. Анан кызматкерлерге албетте көп ишенбеш керек. Себеби алар да ошо мафиянын ичинде. Биз аны көрүп жатабыз. Өздөрүнүн акчаларын алышат, ошого жараша алар менен кызматташып, биз көргөн жокпуз, билген жокпуз. Бир айдан бери казылып жаткан нерсени кечээ эле кабарыбыз болду. Биз менен азыр чогуу келишти. Ошондуктан эң биринчи коомчулук бул мындай темада коомчулук өздөрү көзөмөлгө алыш керек. Азыр ак түзүп атышат. Бардык айтуусу боюнча 500 гектар. 500ден дагы чоң көбүрөөк деп атышат. Ошо казылган жерлерчи.